Çoğarı aile, gölün altında kalgan Karl Marx, Kayırma, Şevçenko ailenin göçüp çıkana 53 yıl oldu. O şundan beri bizden aile saydık yok ailenayın. Bizden Dereksu ailinde Kuramalı Turist Begat'ın orta mekteğinin koşumça kuruluşu var bilesizler. Ona şu 27. yıldan beri koşulup geliyordan 23 yıldan beri bunun Smete proyektisi bitip dolborga girgen, hem şunun akça karajatına gelip toktop kalıyordu da. Tör жылдык ошо 40 орунга ылайыкталган мектепте 130 бала окуп атат да. Балдар батпай атат. Эч кандай шарт жок. Даже жери трансформация болгон эмес. Мен эле мындай менен ачып коюшканда. Эми мындай кылсаңыз, мен сиздин мектебиңизге барып кеткем. Бөкөө жолукканбыз, туурабы? Силер биринчи айттыңар, суу маселесин чечпегиле дедиңер, силердики кушчу суу быйыл Титулевскине кирди, по-моему. Суу маселеси кирди силер. Мектебиңер боюнча силер 4 жылдык болуп атат азыр. Мектебиңер боюнча дагы сунуштар бергенбиз. Негизи бул жөнүндө сиздерде үчөөңүздөрдө тең аябай жакшы маалымат бар. Бир канча жолу Бакыт Эргешовичке дагы кирип чыкканбыз. Мен силерге бул боюнча дагы Садыр Нуркожоевичтин дагы кабары бар. Бирок тилекке каршы баягы көтөрүп жүргөн трансформациялоо маселеси дагы деле бүтпөй атат. Реабилитационный центр куруп берүүңүздү суранат элек. Бул маселени курултайга да жеткизгенбиз. Анан кийин ошол жактан да жооп жок. Акимге да кайрылганбыз, мэрияга деле кайрылып атабыз. Бизге жер таап бериңиз, салып бериңиз, ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга деп. Токтогул районунда эң орчундуу маселе өнүгүү программасын кабыл алыш болгон. Себеби буга чейинки программалар иштебей келгендиктен канализация, таза суу жана башка маселелердин баары тең чечилбей, элдин баары тең көйгөйлөрүн айтып келе атат. Шаар мэрлерине, аким башчыларына жана ушундай эле бүт калган тийиштүү жетекчилерге тапшырма берилди. Буну эми жыйынтыгын азыр жайкы каникулга чыккандан кийин келип анан жыйынтпайбыз. Кандай иштер аткарылды, кандай иштер аткарылган жок. Ошону менен тийиштүү чараларды жыйынтыктап айтабыз ошону менен. Сулайманов буга чейин дагы көп айыл өкмөттөргө барып, эл менен жолугушуп, дайыма элдин көйгөйлөрүн чечип, жардам берип келгенине биз ыраазыбыз чындыгында.